Ошол элдин арасында кеңири таркаган суроолордун дагы бирөөсү, батышта аялдар өздөрү каалагандай кийим кийишет. Аларда эркектер азгырылбай эле бизде азгырылабы деген суроолорду беришет да. Эми туугандар, айдан ачык бизге белгилүү, аларда батышта алардын сөздүгүндө, мындайча айтканда, түшүнүгүндө аялдын тазалыгы, эркектин азгырылуусу деген түшүнүк аларда жок. Аларда нафси каалаган нерсени жасайт. Эгерде ошол нафси каалаган нерсени ошо жакын жерден эле бүт бардыгын аткарганга аларда мүмкүнчүлүк бар да. Анткени алардын сөздүгүндө аруулук, тазалык деген нерсе өзү жок ал жерде. Эми мисалы статистиканы алып карай турган болсок, статистиканы бул интернеттен эле карасаңдар болот. 12 жаштан 14 жашка чейинки эле ошо кыздардын бирге жашаган жигиттери бар дейт аларда. Же болбосо бир үй бүлөлүү деген аялдын деле 5-6 ойношу бар деп айтылат. Мисалы статистика боюнча алып карай турган болсок, алардын статистикасында ошондой да. Анткени баягы биздегидей күйөөсүнүн көзүнө чөп салыптыр же аялдын көзүнө чөп салыптыр деген нерсе аларда ойнойт, андай нерсе жок аларда, батышта. Аларда жөнөкөй кадимкидей эле бир көрүнүш болуп калган. Ошондуктан ошондой бузукулук бар жерди биз өзүбүзгө үлгү катары ала албайбыз туугандар. Анткени биздин кыргыздын өзүбүздүн үрп адатыбыз, ата салтыбыз, ата бабаларыбыздан бери келаткан өзүбүздүн салт саналарыбыз бар. Ошол нерсени биз эске алышыбыз керек. Аларды биз өзүбүзгө үлгү тута албайбыз. Анткени ал кыргыздын адатына дагы, үрп адатына дагы, шариятыбызга дагы туура келбейт. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айткан сөзү бар. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Арам нерсенин көптүгү сени кызыктырса да, ыплас менен таза тең эмес. Андыктан эй акыл ээлери, таква болгула, мүмкүн кутуларсыңар" деп Аллах Таала Маида сүрөсүнүн 100-аятында бизге кайрылып жатат. Демек, бузукулук көйүп кетсе эле, аларды биз ээрчи бербешибиз керек экен. Аны туура деп эсептебешибиз керек экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде акыл ээлери деп туруп кайрылып жатат. Демек, бизде акылыбыз барбы? Демек, акыл калчап, анан кабыл алышыбыз керек экен. Андан кийин пайгамбардын да хадисинде келет да, силер имма болбогула деген хадисте келет да. Анан сахабалар сурады да, имма деген эмне? О Расулаллах дегенде пайгамбар айтты, биз эл мененбиз. Алар туура жолго түшсө, биз да туура жолго түшөбүз. Алар адашса, biz de adaşabız деп aytkanдар deyip. Demek biz ошол нерседен сактанышыбыз керек. Тескерисинче ошол нерсени биз тыйышыбыз керек. Бул жерде кошумча дагы бир пайгамбар хадисин айтайын. Ошо Аллах жолунда жүргөн, Аллахтын мыйзамы менен жашаган адамдардын мисалы дейт. Бул не эки кабат кеменин мисалына окшош дейт. Эки кабат кемеде элдер баягы чучугула кылтырып жарым астына, жарым үстүнө отурушкан дейт. Анан астындагыларга суу керек болуп туруп, улам үстүнө барып, кайра алып келип отуруп, үстүндөгүлөрдү кыжалат кылбай, ошо өзүбүздөн эле бир тешип албайлыбы, кемеден ошол жерден эле сууну пайдалана беребиз деп ойлошкон дейт да. Ошондо үстүндөгүлөр койгула, андай биз ылдыйга түшөлү, силер үстүнө түшкүлө. Эгер аны силер десеңер жалпы барыбыз чөгүп кетебиз деп дейт. Ошолор ошону токтотсо, бар аман калат. Un çıkmaya koysa tigler aslında teşvik olsa bağır çöp gitti. Demek eğer de ошондой bir tur emes görünüş bolup turan bolsa, onu biz toktatışыбыз керек tuğanlar. Eğer de toktatmasak bağırыбыз çöp ketebиз. Kuday saktасın. Assalamu alaikum dostlar. Eğer de siz una alam deseniz, Akjol Trading kompaniyası sizdin kızmatыңызга dayın. Siz kalagan avto unаны Түштүк Кореядан жана Америка Кошмо Штатынан алып келип беребиз.